Москва шаарында СССРден бери биринчи жолу расмий түрдө кыргыз кинолору коюлуп баштады. Бул эң алгачкы киносу десек болот. Ушул даярдыктар кандай болду? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Буюрса бизде даярдыктар жакшы эле болду деп ойлоймун. Ушул кино болот дегенди уккандан бери бизде тыным болгон жок. Москва шаарында биринчи жолу ачылган мекендештер маалымат борбору бар экен. Ошол жерге келип, ошолорго сунуш түшкөндөн баштап тыным билген жок. Ошол борбордо катышкан кыздар, балдар баары жардам беришип, кыргыз формаларын уюштурушуп, борсокторду уюштуруп дегенде өзүбүздүн салтыбызды калтырбай, биз үчүн өтө чоң сыймык болду да. Мындайча айткандачы, Россия жергесинде биринчи жолу, тем более центральный жерде эң чоң театрда берилип атканы, бул деген демек биз эң алдыңкыларданбыз да. Себеби дүйнөгө дүңгүрөп канча жерге чейин тарап, канча жерге чейин көрүнүп. Демек биздин уучубуз кур эмес экен. Ушул кинону жараткан режиссерлорго, продюсерлерге баарына терең ыраазычылык билдирип кетер элем. Аябай жакшы чыккан. Ушул жерге киного келгендерге дагы ыраазычылыгымды айтып кетер элем. Бул кинодо бул идея, бул илгерки идея болот. Бул баягы бала кезинде окуп жүргөн, кыргыз чергесинде Кошкор өрүндө болгон уламыштардан куралган тасма. Ошондуктан ал эми бул кинону качан тарталы деген гана идея болсо, кинонун сюжети ошо илгерки окуялар. Муну болсо биз 2009-жылы Сезбей Искеналиев менен Замир Арыкбаевдин Даттайым клибин тартканда ошо элге аябай жакшы сиңип кетти. Баары эле бул кайсы тасманын саундтреги, качан кино чыгат деп ушуну сурай берди да. Ошону киного элестетип көрсөк, чындап эле жакшы болчу да экен деп, ошондон улам бала кезде болуп жүргөн окуяларды киного айлантып жомок сыяктуу тартканбыз да. Ошо кинону тартып жатканда кандай өзгөчөлүктөр болду? Өзгөчөлүктөр эсте калган. Бул кинонун өзгөчөлүгү ушул актерлор болду. Себеп дегенде бизде Кыргызстанда мындай музыкалык драма деген окуу жайы жок экен да, актерлорду даярдашат экен. Мындай бир тарапка даярдашат да. Актерлор үчүн актерлорду издөө да кыйын болду. Актерлор үчүн ойноо да оңой болгон жок. Бир четинен оңой болгон жок, бир четинен тескерисинче менин оюмча оңой болду да. Себеп дегенде жана өр музыка образга киргенге жардам берет да. Ошолордун дагы өзгөчөлүктөрү бул ошол бир эле убакта актерлор ойноп, ырдап, трюктарды аткарып, ат үстүндө ойноп, күрөшүп, мындай ар тараптуу болду да. Жакшы, фестивальный публикалар кандай кабыл алып жатышат азыр? Көптөгөн жакта коюлуп баштаптыр, коюлуп атты. Биз негизи бул тасманы фестивалдар үчүн тарткан эмеспиз да, ошол элибиз үчүн тартканбыз. Негизи коом кандай кабыл алат? Коом абдан жакшы кабыл алды. Таң калганыбыз ошол фестивалдар үчүн тартылбай, элдер үчүн, көрүүчүлөр үчүн тартылгандыгына карабастан, көп фестивалдарга чакырылды. Азыр 30га чукул фестиваль болуп кетти. Сыйлыктарды тапшырып атышат, гран-прилерди алып атабыз. Кудайга шүгүр жакшы. Ошол бизде мындай кичине көнүп калган экенбиз. Баардыгы туруп алып кол чаап, премьерада 10 мүнөт тынбай кол чаап баштады. Анан бүткөндөн сыртка чыгып кайра чет өлкөдө кандай кабыл алышты деп баары сурашат да. Мындай чет өлкөнү эле карап калып турабыз да. Жок, чет өлкөнү карап алышыбыз керек. Тескерисинче чет өлкө бизди караш керек да. Биз ошол кыргыз киносу убагында дүңгүрөп өсүп турган болчу. Азыр да ошол заман кайра келди. Керек болсо ошо чет өлкөлүктөр Кыргызстандан кинону кандай тартылышын үйрөнүш керек. Ошол заман келиш керек. Мындан кийин дагы кандай жанрлардагы кинолорду күтсөк болот? Негизи мен жанр жагына карабайм. Мелодраманы деле, драманы деле, боевик болобу, комедия болобу. Негизи окуяны караш керек да. Анан окуяга жараша уже жанр окуяны эритиш керек да. Сериалдарды күтсөк болобу? Сериалдарды буга чейин тартып келгем. Казакстанда 7 сериал тарткам. Алардын экөөсү кыргызча которулуп, Кыргызстанда көрсөтүлдү. Негизи сериал кандай десем, айта албайм сериалды мен дагы тартамбы, тартпаймбы деп. Сунуштарга жараша. Рахмат. Киного тартылып жатканда сизде кандай сезимдер болду? Негизи башында эле бир башкача сезимдер болгон, анткени кастинг жарыяланганда эле башкача жарыяланган. Ырдай турган актерлор, актердук чеберчилиги бар, каскадерлор, актердук чеберчилиги бар, ырчылар деген бир башкача жаңылык болгон. Башында негизи эле күлгөм, анан кино тартылып баштаганда ушундай бир көптөн бери мен көксөп жүргөн кыялым болчу. Ушундай тарыхый фильмде ойноо, кандай роль болбосун ойноо, мейли кичинекей, мейли чоң актер үчүн кичинекей чоң роль болбойт да. Анан
башкы каарманга өттүм дегенде аябай толкундануу сезим болду. Анын үстүнө дагы бир астында чоң жоопкерчилик турганын мен ушундай күттүм, билдим. Кандай болуп калат, кандай алып чыга алабыз бул ролдун үстүндө кандай болуп иштейм. Бирок Айбек байкенин жардамы менен, режиссердун жардамы менен Кудайга шүгүр жакшы эле. Ушундук деп айтпайм, аны эл тарас айтсынчы деп коет эмеспи кыргыздарда. Эл айтсын. Ошол каармандын ролун жаратып жатканда кандайдыр бир кыйынчылыктар болдубу мүнөз жагынан дегендей? Кыйынчылыктар көп эле болду. Көптөр сурай беришет, ушу эсен сак окшошпу депчи. Окшоштук жактары бар. Өжөрлүгү, өзүнүн айтканын бербестиги, мен негизи өзүм ошондоймун жашоодо. Өзүм өжөрмүн, өзүм дегенимди бербейм. Кыйынчылыктар болсо көп эле болду. Ат үстүндө баягы бир эле убакта ат чаап баратып, атты чаап, еще ойноп, сүйлөп ал жерден аябай эле татаалдыктар болду. Рахмат. Мындан кийин сизди дагы экрандан күтсөк болобу? Албетте, баягы биз кино актерлор, кино эле эмес, жеке эле мен кино жана театр актёрмун, Кыргызстанда театрда иштейм. Албетте, эгерде чакыруулар болсо сөзсүз. Рахмат. Ушундай сонун тарыхый кино тасмаларын тартыпсыздар. Ошол негизи эле фестивальный публикалар, коомдор негизи кандай кабыл алып атышат? Негизи билбейм, баары эле жактырып, негизи мындай да, кинону көргөн адамдын баары тең баягы аябай толкундануу менен кабыл алат. Кино бүткөндөн кийин аябай көпкө чейин кете албай, залдан чыга албай, баягы сезимдери бардык жактан ойгонот окшойт. Мындайча айтканда, чет өлкөдө көрсөтүп атканда дагы бул Кыргызстан менен суктанып, Кыргызстандын жери менен, эли менен, салты менен, кийимдери менен суктангандар көп. Анан көп учурда биз азыр 20дан ашык кинофестивалга чакырып алып катышып аткан учурлар, анан баягы чет өлкөгө чыкканда тасманы пиар кылыштын алдында дарагыры деп айтыштын алдында Кыргызстанды биринчи пиар кылабыз. Анан кинону көрүп бүткөндөн сөзсүз түрдө алар биз баргыбыз келип атат, кайсыл жерде деп бизден визиткаларды сурашат да. Анан биздин өзүбүздүн көрүүчүлөр деле көргөндө аябай баягы башында күтпөйт, мындай кино тартылганын күтпөйт. Мындай кино биздин кыргыздар тарта алат бекен деп таң калышат. Анан көрүп бүткөндөн аябай баягы толкунданып, аябай кандай десем, сыймыктануу менен кабыл алып атышат. Буюрса алдыда дагы көп ийгиликтер алдыда деп ишенем. Мурда күнү эле ушул улуттук кино сыйлык, Ак Элбирс деген улуттук кино сыйлыктан дарагыры 8 номинациядан мыкты деп табылды. Мыкты тасма, мыкты режиссер, мыкты сценарист, мыкты композитор, мыкты монтажер, мыкты художник, сүрөтчү, мыкты звукорежиссер деген. Анан азыркы учурда биз аябай толкундануу менен баягы толкундануу учурубуз, анткени Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу кыргыз киносу Россия Федерациясынын кинотеатрында чоң залында коюлганы турат. Бул мындай нерсе биз үчүн, Кыргызстан үчүн тарыхый окуя деп айтсам болот, тарыхый баягы учур десем болот. Анан ушул нерсени биз ушакта тартуулап келип атканыбызга аябай кубанычтамын, аябай сыймыктанып атам. Буюрса мындан ары дагы биздин мекендештерибиз кыргыз кинолорун чоң экрандардан, чоң кинотеатрлардан көрөт деп ишенем. Саламатсызбы, Розайым, ушул Москвадагы Даракыры киносунун уюштуруучуларынын негизги мүчөлөрүнүн бири болуп турсуз. Ошондуктан уюштуруу учурундагы процесс кандай болду? Жаштар тууралуу, кино тууралуу кенен айта кетсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Бүгүнкү биздин ушул СССР убагынан бери биринчи жолу биздин кыргыз тасмабыз ушул дүйнөлүк деңгээлде чет мамлекеттерге расмий түрдө биринчи жолу ушул көрсөтүүлөргө коюлуп жатат. Бүгүн мына дал ушул 28 апрель күнү ачылуу аземинде ушунчалык биздин 1,5 миң кыргызга көрсөтөлү ушул тасманы деп турабыз. Бул тасманы ушунча биздин мекендештерге, замандаштарга көрсөтүш үчүн бир айдан бери абдан ушундай чуркап, жүгүрүп, мекендештер маалымат борбору менен ушундай биргеликте тыгыз иштешишти да. Бул жактагы Таня Петрик деген продюсери жана ошондой эле Кыргызстандан мен менен ушул Толкун Дайырбекова эжекебиз продюсер өзү улам байланышып бир айдан бери бири-бирибиз менен тыгыз абдан катуу иштештик. Ошонун жыйынтыгы бүгүн көрүп жатабыз. Бүгүн мөмөсүн берип жатат. Биздин мекендештер, замандаштар абдан күчтүү, ушунчалык патриоттуулук сезим менен
билеттер калбай калып алып абдан ушунчалык баягы Кыргызстанга болгон сагынуу, кусалык ушул дем менен ушул тасмага келип отурушат да бүгүн өзүңүздөр деле тасмадан бүгүнкү тартылган видеолордон көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле мен эмнени айтып кетким келип турат, ушул Москвадагы мекендештер маалымат борборунун өкүлү катарында, негиздөөчүлөрүнүн катарында жана ошондой эле Адахан Мадумаров Кимсанбаевичтин куттуктоосун бул жака жеткирип коюуну туура көрүп турам. Анткени кече жакында эле ушул Толкун Дайырбекова эжекелерибиз, продюсерлер Адахан Кимсанбаевичти ушул тасмага, фильмге официалдуу чакыруу менен сыйлуу конок болуп кетиңиз, Орусияга келип деп чакырышкан. Тилекке каршы абдан чукул болуп калгандыктан жана ошондой эле ал кишинин өзүнүн иштери болуп калгандыктан келе албай калды. Бирок өзүнүн абдан сонун каалоосун, сонун каалоо тилектерин айтып жиберди. Жалпы мекендештерге ийгилик каалап, саламын айтты. Жана ошондой эле мындан кийинки ушул май айындагы майрамдарга карата бул фильм кыргыз тилинде 4 райондо чоң-чоң биздин ушул торговый центрлерде ошондой эле баягы көңүл ачуучу аянтчаларда коюлат бул фильм. Андыктан жалпы ушул замандаштарды ушул фильмге чакырып кетебиз. Ошондой эле ушул кинонун жаратуучуларына жалпы биздин жамааттын мекендештер маалымат борборунун атынан чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Маданиятты көтөрсөк, биз кыргыз өнүгүүнүн астында болот элек да. Андыктан ушул маданиятка чоң салым кошкон Айбек Дайырбеков агайыбызга жана ошондой эле продюсер болгон биздин Толкун эжекебизге, Татьяна Петрике баарына ыраазычылык. Деги эле ушул кинону жаратуучусу, каармандары, негизги ролду ойногон каармандарына баарына чоң ыраазычылык билдирип өтөбүз. Рахмат сиздерге. Ошол Вы узнали, где сегодня себя, самого мигранта, который покинул свой родной дом, свои родные, свои родные горы и поет
долбоор силерди сайганып долбоор мени көтөрүлүп өтүлдү. Ошону түшүндүңөрбү? И Даракыры стал лучшим в 8 номинациях. Фильм выиграл в номинациях лучший режиссер, лучший сценарист, лучший монтажер, лучший звукорежиссер, лучшая актриса и, конечно же, лучший фильм. И статуэтку за лучший фильм вручали продюсерам, и мы специально привезли сюда статуэтку за лучший фильм нашим партнерам, так как это копродукция Кыргызстан-Россия. И позвольте вручить его нашим продюсерам россиянам. Assalamualaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерден баштап сценарийди жазгандан нолдон баштап бүгүнкү күнгө чейинки бардыгыңыздарга чоң рахмат. Аябай кино жакшы тартылган жана бул союз тартылгандан берки Кыргызстандагы кыргыздардын мына Россиядагы ошонун ичинде да Москвадагы чоң театрлардын биринде эң биринчи алгачкы кино болуп калды. Бул Кыргызстандын тарыхы биринчи. Сиздерге ушунча жакшы маанайды жана жакшы патриоттук сезимди тартуулаганыңыздарга чоң рахмат. Жана бүгүнкү уюштуруу топко аябай ыраазычылык билдирем. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Патриоттор топ, автору сценария, создатели фильма.